Марбайжиев кылмышка 1 секунд калганда аңгеме. Оркестрдин дүңгүрөгөн маршынан терезе титрейт. Жез тарелкалар урулган сайын чала ачылган форточканын айнеги аны менен унисон үндөшүп шыңгырайт. Биз жашаган үй өкмөт аянтынан 100 метр бетондолгон бийик дубал менен курчалган, астында подвалы бар КГБнын имаратынан 100 метр жерде. Шаар жазгы күндүн нуруна жаркырайт. Аянтта 1 май парады өтүп атат. Трибунада жука сукнодон тигилген гимнастерка, баштарына картуз шапка кийген жетекчилер, жергиликтүү Сталин, жанында жергиликтүү Маленков, майда Мао Цзэдунчиктер колдорун көтөрүп, жылмайып аянттан өтүп аткан демонстранттарга майрамдык урмат саламдарын билдиришет. Динамо спортсмендери, алардын артында эмгек резерви, большевик, түшүм коомдорунун өкүлдөрү келатышат. Балдар каадасындай трикотаж майка, кара сатин трусачан. Алардын артында тамагаш өнөр жай министрлигинин колоннасы. Жүк ташыган машинанын араба прицебинде чоң стенд. Анда Сталинге даңк деп жоон колбасалар менен жазылган. Кийинки машинеде болсо жашасын ВКБ деп шоколад конфеттерден курулган сөздөр. Ар бир тамгасы кишинин боюндай. Башка машинелерде жылтыз, орок, балка жана башка символдар. Бардыгы тамагаш азыктар менен жасалган. Эт комбинатты чыгарган чочконун сүрсүгөн сандары, сосиска, сарделька, койдун, уйдун туш-туш бүкүл эттери кызарат. Диктор алардын эмгек жетишкендиктери жөнүндө кабарлап, тамагаш өнөр жайынын эмгекчилерине даңк, жашасын бүткүл дүйнөнүн жана Советтер Союзунун жол башчысы, атасы жана устаты Иосиф Виссарионович Сталин. Ура! Деп бакырса жер дүңгүрөйт. Деп тамагаш жетекчилери үн кошот. Гармоин тартып борбордук трибунанын алдында билешет. Беттери кып-кызыл, жүздөрүнөн шаттык албырат. Көбү кызуу. Сталинге турмушка Кудайга ыраазы. Граммофондордон орустун частушкалары озондойт. Римский папа жуун бай саясатка киришкен. Мындай ыплас папаны кандай мама тууд экен? Трибунадан Мао Цзэдунчиктер Ватиканга берилген идеологиялык сокку жергиликтүү Сталинге кандай таасир бергенин байкап турушат. Ал чын дили менен күлөт. Аны көрүп беркилер тим эле боорлорун тутушат. Ошол замат граммофондон дагы бир сокку угулат. Маршал түзгөн планды Черчилль абдан жактырды. Окуп берсем итиме бир күн үрбөй каткырды. Деп билейт шайыр семиз аял. Колбаса цехинин эмгекчилери чирип бараткан капитализмди төбө менен ойрон кылып, трибунадагы кол чабуулардын коштоосу менен аянттан өтүп кетишти. Эмкиси жибек түрүү фабрикасы. Ар түрлүү жибектер менен Сталин, Сталин деп жазылган. Бүткүл дүйнөнүн жол башчысы, атасы жана устаты. Эмдиги жылкы 1 майга жетпей, кересин айтпай о дүйнөгө жөнөп кетерин. Ал эми Мао Цзэдунчиктер үстүңкү трибунадан төмөнкү тепкичке түшөрүн ким билди? Атам Караганда түрмөсүндө биз жиберген посылка ээси табылбады деген жазуу менен кайта келди. Атабызды башка лагерге которгон экен деп жаңы кат күттүк, бирок эч бир кабар келбеди. Мен апамды КГБга барып, Карагандыга арызданып, атамдын дайынын бил дедим. Бирок ал киши никетир ар кандай шылтоолорду айтып ара жазбай койду. Мен апамдын кенебестигине таарынып, ачууланып, Караганда түрмөсүнүн адресин сурасам, аны да бербей койду. Ал эми кечээ күнү китептердин арасынан белгисиз бирөөнүн мага жазган катын таптым. Катта ал киши атам менен бир лагерде болуп, күнүгө жолугушуп жүргөнүн, арыктап, шайманы кетип, каза болоордо ашказан ооручу мага айткан кирээси жөнүндө жазылыптыр. Атам мени адабиятка дегиле гуманитардык кесипке кызыкпай, инженер куруучу болсун дептир. Атаңыз сизди жакшы, акылдуу адам болуп өсүшүңүздү, апаңызга, бөбөктөрүңүзгө кайрымдуу болушуңузду тиледи, деп жазыптыр.
Кат орусча абдан сабаттуу жазылыптыр. Сүйлөмдөрдүн курулушу жана алмага сиз деп сылык кайрылганы катты кыргыз эмес, бирок чыгыштык мусулман адам жазганы байкалып турат. Мен ал адамды көп жылдан кийин таптым. Ал 1937 жылы атылып кеткен өзбектин көрүнүктүү жазуучусу Абдулла Кадыринин уулу Хабибулла Кадыров экен. Мехроптан чаян жана өткөн күндөр деген атасынын романдарын сактап жүргөн үчүн медицина институтунун 2 курсунун студенти Хабибулла 1942 жылы 10 жылга кесилип, түрмөдө коңгуроодон коңгуроого чейин отуруп чыгыптыр. Каттагы атамдын кересин окуганда жүрөгүм уйгу туйгу түшүп, көзүмө жаш алып ыйлакынга дарманым келбеди. Катты кайра окуп жаттап алдым. Кат сарыгыч кагызга жөнөкөй кара карандаш менен жазылыптыр. Салып жиберүүнүн ыгын көпкө дейре таппай, жанын алып жүргөн окшойт. Конверттин четтери да сүрүлүп калыптыр. Кагаз бетинде аппак шор тактар. Апамдын көз жашы. Катты бүктөп, ордуна салып койдум. Окуганымды апама айтпайын дедим. Эмне үчүн атамдын өлгөнүн менден жашырды. Эмне себептен менин күнүгө тултуңдаганыма чыдап, өзү жалгыз капа чекти. Бул суроону мен апама 4 жылдан кийин атамдын акталган кагазы менен каза болгон кабары келгенде бердим. Сен жакшылыктан үмүтүңдү үзүп кылмышкер болуп кетеби деп корктум, деп жооп берди апам. Атам 1950 жылы 10 январда камакка алынып, Касым Тыныстановдун жолун жолдогон буржуазиялык улутчул, илимий эмгектеринде, окуу китептеринде баскынчы, элге жат манасты эл баатыры кылып көрсөткөн тинчил, реакциячыл Сакынбай менен Саякбайды залкар манасчылар деп мактаган, Москвадагы, Ленинграддагы космополит, демек ата журтсуз, еврейлер менен байланышы бар деген күнөө менен 10 жылга кесилип, Караганда көмүр шахтасына айдалган. Менин атам Ташым Бажиев кыргыз профессионалдуу адабияты аяк баса баштаганда биринчи аңгеме, биринчи повесть, пьеса жана сын макаллардын авторлору болгон. Орустун дүйнөлүк классикасын которуп, эне тили, адабияттаануу окуу китептерин түзгөн. Биз жакка айдалып келген орустун даанышман окумуштуусу Евгений Дмитриевич Поливановдун, кыргыздын улуу адабиятчысы Касым Тыныстановдун шакирти болгон. Экөөнү тең 1938 жылы НКВД атып салган. 1944 жылы атам Украина фронтунан жардар болуп келип, СССРдин Илимдер академиясынын Кыргызстандагы филиалында фольклор жана Манас эпосы секторун башкарды. Ждановдун докладынын кара тумоо кесепети биздин тоолорду да каптап келди. Жамгыр жаагандын эртеси кыктын үстүнө жабалактап чыккан коз карындай болуп, ошол замат койнунда котур ташы бар сынчылар, өз ара биригишип, күпүңдөшкөн адабиятчылар, шартты пайдаланып, ичи таарып көрө албагандарына каршы саясий чабуул башташты. Мындан 10 жыл мурдагыдай эл душмандарын издеп таба башташты. Пленум, парт чогулуштарда жарга такап, гезит журнал аркылуу жок күнөөсүн мойнуна алдырышты. Атамды камакка өтө сылык, сыпайгерчилик менен алып кетишти десе болот. 1950 жылдын 10 января, кышкы каникулдун акыркы күнү болчу. Саат түнкү 10дордо сырткы эшик кагылды. Атам Советская этнография журналынын акыркы номерин окуп аткан. Мен Джованни Олинин Спартак романынын акыркы беттерине келип калгам. Инем, эки карындашым балдар бөлмөсүндө небак уйкуда. Апам эшикти ачканы кетти. Эркектердин үндөрү угулду. Апам бат эле кайтып келип, «Кайрат Кылташке, баягылар келди», деди. Атам журналды таштап, чыканакта өйдө турду. Папкачан орто жашар подполковник, бир майор, бир капитан, жап жаңы мундирчен узун бойлуу лейтенант, анан дагы кошунабыз дядя Паша кирип келишти. Подполковник атама камакка алуу ордерин көрсөтүп, кол койдуруп бурчтагы стулга отургузду. Тинтүү башталды. Кол жазмаларды, машинке басылган кагаздарды, атама арнап кол коюлган Абай романын өзүнчө бөлүп коюшту. Атама изъято у меня при обыске. Тинтүү жүргүзүлгөндө менден алынды, деп жаздырып, числосун колун койдуруп катташты. Менин портфелимди тинтишип, Айкөл Манас деген китепти алып чыкты.
Кара сөз менен жазылган эпостун титулунда котормочу жана түзүүчү Семен Липкиндин арноосу бар болчу. Жакында эле Семен Израилевич менен Мухтар Ауезов Фрунзеге келип биздикине конок болуп, өздөрүнүн китептерин макабелек кылышкан. Липкиндин колу коюлган китепке лейтенанттын мамилесин байкаганда, алар эмне издеп атышканы түшүнүктүү болду. Атам бул китепке да кол койду. 1937 жылдары эл душмандарын камакка алуу, одоксон, орой, ырайымсыз жүргүзүлгөнү белгилүү. НКВДнын тергөөчүлөрү булгары куртка кийген кызматкерлер башкача болсо керек. Азыркылар сылык, ал тургай майордун көзүнөн бизге боор оорукана байкалат. Атам менен коштошууга уруксат беришти. Ал уктап аткан карындаштарымды, инимди, мени, апамды өптү. Кудай сактаса, жакында чыгып келем. Менде эч кандай күнөө жок, деп атам апамдын калтыраган ийиндерин кучактап коюп сыртка чыкты. Ушуга чейин унчукпай мурдун тартып, тинтүүнү карап отурган иним жолборстун баласындай секирип барып, лейтенанттын бутуна асылып, "Атамды кайда алып кетесиңер? Атамдын күнөөсү жок!" деп кыйкырды. Лейтенант инимдин тырмышкан колдорун бошотуп, мага башын ийкеди. Мен инимдин белинен кучактап четке сүйрөдүм. Ал жулкунуп, "Кое бергиле атамды. Атамдын эч кандай күнөөсү жок. Менин атам жакшы", деп долуланды. Майор башын чайкап ары бурулду. Апам экөөбүз атамды көчөгө узатып чыктык. Ал жерде жашыл түстүү Виллис туруптур. Бул машинаны мен күнүгө КГБнын жанынан өткөндө көрчүмүн. Атам апам экөөбүздү өптү. Эски автомобиль шашпай, кургак карды кычыратып, 150 метрче жүрүп барып солго бурулду. Темир дарбазанын кулпуларынын калдыр-шалдыры кыштын суук жымжырттыгында кадимкидей угулду. Анан машинанын артындагы эки кызыл жарык, эки кандуу жылдыздай кызарып көздөн кайын болду. Мен орус мектепте окуйм. Классташтарым көбүнчө жумушчу, аскер кызматкерлеринин балдары. Менин бир түндө эл душманынын баласы болуп калганымды эч кимиси билбейт. Окуубуз 3-чү сменде башталат, үйгө кеч келем. Эшикти ачкан сайын каадасынча чай ичип отурган атам мени жылмайып тосуп алат деп ойлойм, бирок кайдан? ГПУну барса келбестин жолу деп илгертен бекеринен айтылбаса керек. Адабият, илим-билимден алыс, жергиликтүү интеллигенциянын арасында Бажиев жашаган үйдүн чердагынан АКШнын аскер күчтөрү менен Сталинге уу берип өлтүрүүнү уюштурган Кремлдик еврей доктурлар байланышкан радиостанция табылыптыр, деген ушак тарады. Биздикине келип жүргөн атамдын жора жолдоштору эми биздин үйдү айланып өтүшөт. Кокустан көчөдө жолугуп калсаң байкамаксан болуп, же өмүрүндө билбеген сыяктуу мостоюшат. Учурашуудан да коркушат. Апам экөөбүз эч кимге таарынбайбыз. Түшүнөбүз. Аларга да жан керек. Бир аздан кийин атамдын досу Зияш Бектенов камалды. Бул чөндө пионер бөлмөсүндө 1 май майрамына карата акробаттык этюдту даярдап атканда баласы Эмилден билдим. Бүткүл советтик балдардын досу, атасы Сталин дубалдан мээримдүү жылмаят. Матроска кийген, маңдайында көкүлү бар Светлана атасын мойнунан кучактап бактылуу балалыкты даңызылайт. Эмил экөөбүздү шылдыңдагандай жылмайып, бер заматта тирүү жетим болуп калган досум экөөбүздү ого бетер шүмүрөйтөт. Эмил досум экөөбүз союлдук кармап турабыз. Ага 2 бала чыгып кол кармашат. Алардын ийине шыпылдаган пакана бала физруктун жардамы менен чыгып пионердик салют берет. Анан бардыгыбыз "Бизге балалык бакыт берген жолдош Сталинге рахмат" деп хор менен бакырабыз. Жоон сигара түштеген, чоң курсак капиталисттер зомбулук көрсөтүп, куклус клан кылып тирүүлөй өрттөп, күл кылган негр балдарга салыштырганда биз чынын деле бактылуубуз. Ошондуктан Сталинге чын жүрөктөн алкыш айтабыз. Балдарды кыйнап иштеткен империалисттер Англиянын премьер-министри Уинстон Черчиллдин кейпинде сүрөттөлөт. Атамдын камалганын мектепте эч ким билбейт дечүмүн. Бирок бир күнү мугалимибиз жок, ызы-чуу түшүп жатканда класска директорубуз Сансаныч кирип келди. Мени көрө калып, "Башкалар тартипти бузса да, сен адептүү болушуң керек", деп кекетти. Бул сөздүн маанисин класстагы балдар түшүнгөн жок. Жаагым жап болуп туруп калдым.
2-3 günden keyin el düşmanının tukumu katары betim толук açıldı. Klassыбыз менен военкоматка барып, медкомиссиядан өтүп, анкета толтуруп, өмүр баяныбыз боюнча маалымат жаздык. Шаардагы эркек балдар окуган 4 мектептин спорт боюнча атаандашып жүргөн уландары комиссариаттын короосунда тизилдик. Шыпылдаган капитан ортого чыгып, биз менен подполковник Насибуллин сүйлөшөөрүн жарыя кылды да, анан эле жин тийгенсип катуу үн менен: "Аскерге чакырылуучу Байжиев Мар, бир кадам алдыга", деп буйрду. Алдыда турганды ийинге шарт чаап, строй подготовканын бардык эрежеси менен алдыга чыктым. "Сенин атаң кайда?" деди капитан. Мен башымды жерге салдым. "Атаң кайда деп сурап атам." Капитан мурдагыдан да катуу кыйкырды. 1950-жылы январда камакка алынган, дедим толтурулган анкетаны кайталап. Артымдагы балдар кыжы-кыжы боло түштү. "Атаң эмне үчүн камалды?" деди капитан. "Билбейм." "Сенин атаң эл душманы болуп камалган. Анкетаңды кайра толтур." Балдар тунжурап калышты. "Смирно!" деп бакырды капитан. Короого бышылдап күшүлдөп подполковник Насибуллин кирип келди. "Саламатсыңарбы, жолдош аскерге чакыруучулар?" "Сизге саламат тилейбиз, жолдош подполковник", деп жооп берди стройдо тургандар. "Вольно. Бул эмне турат?" деп подполковник мен жакты карады. "Өмүр баянын туура эмес толтуруптур", деди капитан. Марш ордуңа", деп Насибуллин үгүт насаатын баштады. Анысын мен кайдан угайын? Чыкыйым тыкылдап, тамагым буулуп, көзүмө жаш кылгырды. Балдар мага боор ооругандай карашат. Мен мектеп үчүн, шаар үчүн футбол, волейбол, лыжа боюнча мелдешке дайым катышам. Чоң теннис боюнча республикалык команданын капитанымын. Шаардагы балдар, кыздар мени жакшы таанышат. Номер 6 мектепте көңүлдүү кечелерде комсомол комитетинин мүчөсү катары уюштурган менмин. Номер 3, номер 28, номер 12 мектептин кыздарына эртең эле менин өмүр баянымдын жашыруун жак белгилүү болуп, эл душманынын бичара баласына жалоорушат. Эми кантип стадионго чыгам? Мектептеги кечелерге кантип катышам? Тапанчам болсо, капитанды жайлап туруп өзүмдү чыкыйга атмакмын. Калжаңдаган солдафон 500 баланын ичинен менин анкетамды кандайча таап алды, деп ойлоп, ал түнү таң атканча уктаган жокмун. Эмне үчүн Эмиль Бектановдун анкетасын айткан жок. Биздин фамилиябыз Б'дан башталып, дайыма катар. Анкетаны толтурганда экөөбүз кеңешип бирдей жазганбыз. Айырмасы менин атам 1950-жылдын январында, анын атасы 1950-жылдын май айында камалган. Баса, корообузда 1950-жылдын 10 январында биздин үйдө болгон окуяны билген улгайган медсестра жашачу. Медкомиссияга келгенде мени ошол аялды көрүп уялып кеткем. Анткени ал жерде доктордон докторго энеден туума жылаңач барасың. Мүмкүн ал менин оңтойсузданганымды өзүнчө түшүнүп, анкетамды карап көрүп, капитандын көңүлүн өзүнө буруш үчүн мен жөнүндө айткандыр. Капитан жанагыдай акмак иш кылаарын кайдан билсин? Эртеси мен кошуна медсестра менен саламдашканда, ал кечирим сурагандай жер карады. Мурдагы күнү үйүбүзгө контролер электрик келди. Счетчикти текшерип эсептеди да, башын чайкап электрди кесип кетти. Шаарда керосин лампа унутулганы качан? Соғыш жылдары айылда жарык берген шамды эстөөгө туура келди. Бактадан билик жасап, чыныны көмкөрүп, үстүнө суумай куйдук. Караңгы киргенде үлпүлдөгөн чыракты тегеректеп отурабыз. Апам биздин эскирип, кыскарып, жыртылып бараткан кийимдерибизди жамаачылайт. Атамдын шымдарын мага узартат, меникин иниме кыскартат. Анда санда көзүнөн жаш мөлттей түшөт. Иним эрежелеп сабагын жаттайт. Мен китеп окуйм, сүрөт тартам, орусча ыр жазам, же болбосо жөн гана жалтырап отура берем. Апам ооруканада бир топ жатып калды. Ага эч ким барбайт. Биринчи күнү мен эптеген тамак киргиздим. Бир булочка, курулган картошка. Андан кийин эч нерсе таппай, курук кол барып жүрдүм. Терезеге келип апамды чакырам. Ал башын көтөрүп жылмайып, үйгө барып өбөктөрүңө көз бол дегендей белги берет. Менин курук кол келгениме уялат. 3 күндөн бери оосубузга наар албай ачкабыз. Айла кетти. Бүгүн сарайдан майдын, шампанскийдин бир нече бош бөтөлкөлөрүн таап, жууп, дүкөнгө өткөзүп,
Базардан картошка алып бышырып, ezip, tuzlu suuga aralashtirib, ahar birine bir kaşıktan berdim. Erteң menenki tamak huşu oldu. Düştü kuru jalak. Keçinde bir çınıdan kuru çay içtik. Soğuş yıldары meni açarçılıkka durus ele göndürgen eken. Bizdin үйүбүзгө баягы 43-чү жылкы açarçılık кайрадан келди окшойт. Ага катышкан каармандар бир аз гана өзгөрдү. Markum Jaysan eninin orduna böytөгөн карындашым жаралды. Ал Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалынын ачылышына арналган той өтүп аткан күнү төрөлгөн. Жанында отурган илимий кызматкердин бүгүн кыздуу болгонун академик Скрябинге кимтири бирөө шыбыраптыр. Константин Иванович бокал алып, солдоюп ордунан туруп, көк ала сакалын сылап, Кыргыз Илимдер Академиясынын түзүлгөн күнүндө кыргыз кызы туулганы бул жакшынын шарапаты. Ал кыз сөзсүз бактылуу болуш керек, деп тост көтөрүптүр. Жер үстүндө жаз жаркырайт. Терезени сирендин жаңы ачылган гүлдөрү черткилейт. Аянттан кубанычтуу кыйкырыктар, барабандын дүңкүлдөгөнү шаңдуу марш угулат. Кызыл желекче кармаган балдарын ийине көтөргөн эмгекчилер мээримдүү жылмайышат. Сыртта эмгек, тынчтык, май, биздин үйдө кайгы, ачкачылык, жетимдик. Балдардан туулган күнүн белгилебеген, жаңы жылды тоспогон, мейман чакырбаган, түнд, өз менен өзү жашаган, чык таттырбас үй бүлөлөр болот. Балким мындай үйлөрдө жалгыздык өткөрүү да жеңилирээк болсо керек, бирок биздин үйдө дайыма чуручу, ыр, күлкү, көңүлдүү отуруштар болуп турар эле. Манасчылар, артисттер, жазуучулар, туугандар үзүлбөйт. Атам мүнөзү ачык, жайдары, жөнөкөй, бардыгына чакымдуу адам эле. Кайда барбасын терегинде анекдот, куудул сөздөр, шаңдуу күлкү, үнү да уккулуктуу, кадимки профессионалдуу ырчылардан кем калышпайт. Жаш кезинде подтехникумду чогуу бүткөн СССРдин эл артисти Абдулас Малдыбаевди сенин жолуңду тоспойын деп артист болбой калдым деп тамашалачу. Иши кылып, ак сөөктөрдүн майрам шерине отуруштары атенемсиз өтчү эмес. Эми болсо атамдын достору мен чоңоюп таптакыр таанылбай калгандай мамиле кылышат. Салам берсем алек албайт, коркушат. Алар мага достукту, жакшылыкты унуткан чыккынчыдай көрүнөт. Ичим күйүп, кыжырым келет. Максимовдун пулеметин чердакка орнотуп, көмкөрөмөн жатып алып, Чапаевдин Петькасындай болуп лентасы төгөнгөнчө тытыратып аянттагыларды кыргым келет. Же болбосо чыбетиме мылтык алып, үйдүн үстүнө чыгып, 2 пачка патронду жаныма коюп, трибунадагыларды бирден чекеге чертсем дейм. Керек болуп калабы деп, стадиондогу стрелковый секцияга катышып, спорттун 2 разряддагы нормасын аткардым. Биздин короодо бир кыз жашайт. Буттары ичке, түп-түз, мойну узун, үнү назик, көздөрү ачык асмандай көк, тунук. Үйдөгү сабактарымды тезирээк бүтүрүп, короого чыгып, китеп алып отура берем. Анын назик келбетин, шыңк эткен күлкүсүн күтөм. Ал көрүнгөндө жаратылыш аны менен толгондой болуп, бөөттөйүнө башкача көрүнөт. Экөөбүз болор болбос нерселерди сүйлөшүп, бир нече саат короодогу скамейкада отура беребиз. Атам камакка кеткен түндөн эртеси скамейкага келип кызды күттүм. Ал үйүнөн тез эле чыгып, жаныма келип унчукпай отурду. Салкын алаканын менин колума койду. Мурда мындай болчу эмес. Экөөбүз өмүр бою бирге болобуз деген кыял мыкчылап турган жүрөгүмдү лакылдатты. Апасы үйүнө чакырып кеткенче үн катпай отура бердик. Бирок эртеси негедир келген жок. 3-күнү мектептен келерин күттүм. Сууз учурашып, жаныман өтүп кетти. Атасы милициянын майору, республикадагы түрмөлөрдүн начальниги болчу. Кайсы түрмөгө ким түшкөнү жөнүндө албетте маалыматы бар. Кызына атам кандай күнөө менен камалганын билдирген окшойт. Кийинки күнү ал нанга баратканда алдынан тостум. Сага эмне болду? Мага таардыңбы? Жок, деп тунук көздөрү менен жалт карап, жаныман өтүп кетти. Анын узун кирпиктери тикенектей көрүндү. Жүрөккө бычак жегендей туруп калдым. Чөнтөгүмөн папирос алып, ширеңке чагып, эч кимден жашырбай ап-ачык тарттым. Толку боюмду кармап турган умурткам карс этип сынып кеткендей болду. Учу кыйры жок көгөргөн асманда
Kanatı kıyrap aerodinamikaсын жоғотқан самолеттой қалтаңдап, жерді көздөй құлап бараттым. Дүйнөнү эки жүздүү чыккынчылар каптап кетти. Кимдир бирөөнүн алып колдору мени көк шилимден нығырып, тагдырдын нар көтөргүс жүгүн өлжөйгөн ары кийиндерме жүктөгөндөй болду. Мен ал салмакты көтөрө албай ийилип, барган сайын жерди көздөй жалпая бердим. Атамдын өлгөнүн билген күнү кечинде эптеп 5 сом таптым да, Московский деген арактан 125 граммды көзүмдү жумуп туруп тартып жибердим. Азыр 1-майдын түнкүлдөгөн шаңдуу маршын угуп жатып, bir bötölkө арак болсо, оозунан тынбай жутуп, эсиме келбей өлгүм келди. Кечинде классташтарым Толик Соловьев менен Толик Новиченко компанияга чакырып келишиптир. Номер 28 мектептин кыздары майрамга карата балдар 10 сомдон, кыздар 5 сомдон чыгарып чогулалы дешиптир. 10 сомду кайдан табам? Мен аякка кетип калсам бөбөктөрүм кантет. Туугандарыбыз чакырды деп орус балдарга калп айттым. Алар бир аз жертиктеп турушту. Акыбалымды байкашты окшойт. Компанияга барбай койгонумдун себеби акчанын жоктугу гана эмес. 2 жылда боюм теректей узарып, атамдан калган кийимдер мага кыска болуп калды. Шымдын багелектерин бир нече жолу узарттым. Кашаты кинтигиме келди. Сол жан башымда төгөрөк жамап, аны жабыш үчүн ийиндери ыдырап сөгүлгөн свитеримди алама чейин чоем. Бутумда кышында кийген кийиз чокой. Кудайдын жазы да мага эрегишкенсип быйыл чукул келди. Күн ысык. Баардыгы жайкы кийимчен. Кыздар пилде-персовый байпак, такалуу туфлилерин кийип койкоңдошот. Мен алар менен вальсты кийиз чокойчон билейинби? Белгилүү жазуучунун окумуштуунун уулу экенимди баардыгы билишет. Эми ментип кийгеним жамачы шым, үлдүргөн свитер, бутумда майрыйган кийиз чокой. Бөбөктөрүм менен кесирип ачка отурам. Буларды ойлосом, ичимен кан өтөт. Бүт аалам адамзат мага душман, кара ниет. Адилетсиз, мыкачы, ырайымсыз, баардыгын талкалап, кыйратып өчүмдү алгым келет. Урнарга туу таппай, урушарга жоо таппайм. Тиштерим кычырайт, апам атамдын өлгөнүн менден жашырып жүргөнү бекер эмес көрүнөт. 1952 жылдын 1-май майрамын мен ушундай абалда тостум. Парад бүттү, дөңкүлдөгөн марштын үнү өчтү, бакылдаган диктордун жаагы жап болду. Жашасын эле жашасын, Сталин эле Сталин деп бакыргандар балдарын жетелеп, балмуздак жеп, семичке чагып шашпай, дампайып басып жүрүшөт. Алма гүлүнүн жыты буркураган, таттуу нектар соргон аарылардын ызылдаганына толгон, күндүн нуру төгүлгөн короого чыктым. Кичи карындашым Алтын БКнын 1 секретарынын жардамчысынын кызы Наташа менен скамейкада куурчактардын тегеретип отургузуп, бири-бирине конокко барып ойноп отурушат. Орус кыз кагаз баштыгынан чоң кызыл алма алып, ак ширесин чачыратып, карс сеттиретиштеп, 2 ууртун толтуруп апылдатат. Аны көргөн карындашым шилекейин жутуп, "Сага бул таттуу алманы ким берди?" деп сурады. "Атам жумушунан алып келди. Мына", деп Наташа колуна шар көтөргөн көк юбкачанын кыздын сүрөтү бар кагаз баштыкты көрсөттү. "Мына шоколад да бар. Жейсиңби?" "Жок, мага да атам жумушунан ушундай белек алып келет." Карындашым башын төмөн түшүрүп, мурдун тартып, көзүнөн жашын арчыды. Бечаранын шоколад жеп экенине канча болду. Кайсы ата, кайдагы белек. Уудай ачуу, кайнактай ысык кан жүрөгүмдүн толтоосуна куюлуп кеткендей болду. Булугуп, демим кыстыгып, көзүмө жаш кылгырды. Атасы белек тургай, өзү да эч качан келбесин, бечара наристе кайдан билсин. Мурдагы жылы Наташанын атасы шефинин столуна МГБнын министри "Эл душманы табылды, камакка алууга макулдук бериңиз" деген докладын койгондо, анысы көз ирмебей макулмун деп кол койгондо, Кыргыз академиясы түзүлгөн күнү төрөлгөн ымыркай эл душманынын кызы болуп, 2 жылдан кийин жетим калаарын ким билди. Карындашымдын оюнчуктарын жыйнатып, үйгө киргизип, эч жакка чыкпа деп, эшикти ичинен бекиттирдим. Темир торго камалган аюудай 4 тамдын ортосунда урунуп, беринип, албууттанып таңыркыган энимдин көзүнчө папиросту биринин артынан бирин тарта бердим. Караңгы киргенче бир айла табыш керек. Кечинде үйүбүздөгү көрүнүштү элестеттим.
Досторум кымча белдүү көйнөк, жибек сарафан кийген татынакай кыздар менен бийлеп, кызыл винодон уурттап, шаарды кыдырышат. Шыңкылдап күлүшат. Сирендин жыты балкыган бакта отуруп, фейерверктин отторуна суктанышат. Бүт дүйнө жаз майрамына шаттанып, жыргап жатса мен ачкасынан өңүлдөп ыйлаган энем карындаштарым менен көңүрт көгүмдө кебес биликтин үлпүлдөгөн сары жарыгын тиктеп отурамбы? Ашканага бардым. Жыгач саптуу чоң бычакты курума кыстардым. Сыртка чыктым. Көгүм кирип калыптыр. Мамыдагы электр лампалар көлөк. Панфилов паркындагы бей аянтта музыканттар инструменттерин күйгө келтирип, текшерип атышат. Бираздан кийин бул жерге жаштар чогулат. Майрамдуу бий башталат. Баары жасанып келишет. Жигиттер ботинкаларын жылтырата майлап, чытыратта үтүктөлгөн, багалеги кенен клёш шымчан. Кыздар сыйкырлуу жылмайып, шыңкылдашат. Балдар көңүлүн көтөрүп, бираздан себетип алышкан. О, майрамың менен куруп кал. Мени тебелеп, кандай абалга жеткирдиң. Бирок шашпа, мен да майрамдайм. Менде да акча болот. Кант, май, нан сатып алып бөөктөрүмдү тойгузам, майрамдатам. Өзүмө бир бөтөлкө черная смородина деген вино, Казбек деген чоң пачке папирос алып шаттанам. Мелт калт стаканды тартып жиберип, төрө папирос чегем. Бардык кайгы капам унутулат. Кубанычтуу элестер келет. Раковая шейка деген конфеттен 1 кило алып, классташтарым чогулган эжесиңди Мигуновалардыкына кирип барам. Шапкемди көзүмө түшүрө кийдим. Көчө ээн, кыйшайта шляпа кийген костюмчан адам көрүндү. Мындай неменин акчасы болот. Бычакты бөйрөгүнө такайм. Келе акчаңды, бербесең бышып салам. Чөнтөктөрүн аңтарып тазаламайынча бычакты бөйрөгүнөн албайм. Жок. Муну башкача иштеш керек. Шаарда амнистия менен түрмөдөн чыккандар көп. Алар автобус, троллейбустарга кирип, жанына отургандын бооруна учу курчтулган отвертка такап, чак түштө саатын чечип, акчасын тартып алса да, тиги бечара коркконунан кыңк этпейт экен. Мы из Кронштадта деген кинодогу балтикалык патросту туурап, бычакты жеңиме катып алдым. Киши өлтүрүүгө барбайм дечи. Балдар менен мушташканда жеңилип калсам да, колума таш алчу эмесмин. Бычакты көрсөтүп, байкеси, саатыңды, акчаңды мага берчи. Алар сага жарашпайт экен, десем туура болор. Мен мындай жолугушууну ичимен репетиция кылганча тиги киши жакындап калды. Үстүндө жаап жаңы тройка костюм, мойнунда жаркыраган жашыл жибек галстук, чөнтөгүнөн сааттын күмүш чынжыры салаңдайт. Көзүндө кызыл жылдыз ордени, медалдардын планкасы. Демек, бул фронтовик. Мага анысы эмне? Мага акча керек. Эки жагымды карандым. Эч ким жок. Аралыгыбыз 5 кадамдай. Ийнимди сирптим. Алаканыма бычактын сабы келе түштү. Тиги киши мага бетме-бет келди. Демим тартылып, апкарып, шилекейимди жуттум. Аңгыча тиги жаныман өтүп кетти. Кууп жетейин дедим, бирок алдыдан чуулдаган компания чыгып калды. Кап. Бул жер андай ишке ылайыксыз окшойт. Панфиловдун эстелигине келгенимди өзүм да байкабай калдым. Москваны фашисттен коргоп калган легендарлуу генерал өзү курман болоордо колун сунуп, дивизиясына акыркы буйругун берип турат. Айкелдин артына бардым. Бул жерден шып чыга калып, ишти бүтүрүп паркка кирип жоголуп кетсе болот. Мына дагы бирөө келатат. Көк костюмчан, бир аз кызуу. Костюму кудду менин размерим. Колго тигилген күрөң ботинкеси кычырайт. Мындай немени карактап коюу оңой. Бычак менен коркутуп, эстеликтин артына жетелеп, чөнтөктөрүн каралак каптай кагып, кийимдерибизди алмаштырсам, өзүмдүн эскимди ага кийгизип, анын жаңы костюм, туфлийин мен кием. Опей, ал түздөн түз эле мага келе жаткан эмнеси? Түшүнүктүү. Далда жерге заарасын уштатат. Ушул жерден жайлайм. Чаламас жүлжүйүп, ишиңди бүтүрдүңбү? Дегенсип көзүн ымдап коюп, далдаага басты. Ишин бүтүрүп, селт-селт титиреп коюп, алаасын топчулап мени көздөй келе жатат. Азыр. 1, 2... Бычагымды даярдап бир кадам алдыга жылдым. Так ошол учурда килейген тегерек бөлкө нан алдыма келип түштү. Кудай ур, бул нан кайдан түштү? Башымды көтөрдүм. Жол менен 1,5 тонналык үстү ачык машина баратыптыр.
Кузовда чоң таразаны кармаган ак халатчан аял. Кайсы бир ашкананын буфетчиси болсо керек. Нанды ала коюп көкүрөгүмө кыстым. Жыпчылуу нан экен, о Кудай. Көргөнүмө ишенбей көзүмдү жумдум. Баса бычагым бар эмеспи? Бир кесим жегим келди. Колум барбады. Үйгө алып барам. Ачык отурган бөбөктөрүм менен шашпай чай менен чыкыйым сааттай чыкылдады. Менин колумду кылмыштан тартыш үчүн бул нанды Кудайым өзү алдыма ыргыттыбы? Балким абакта кыйналып жүргөн атамдын арбагы түрмөдөн качып чыгып колумду күнөөдөн бурдубу? Же болбосо Москваны коргоп курман болгон Кыргызстандын жигиттеринин генералы Панфиловдун мага берген буйругубу? Башымды көтөрүп, Иван Васильевичтин бетон жүзүн карадым. Даңктуу Комдев каадасынча колун созуп, акыркы буйругун берип турат. Алдыман адамдар өтүп атты, бирок мен эч кимди байкабай жыпчылуу нанды кучактап келе бердим. Көзүмөн жаш шургулады. Бала кезде эстесем, көзүмө жаш албадым. Эми эч бир уялбай, шолоктоп мен ыйладым. Азыр мени ким көрмөк? О Кудайым, мындан 100 жыл мурда орустун улуу акыны Михаил Лермонтов бул саптарды мен жөнүндө жазганбы? Жок, мен жалгыз эмесмин. Биз экөөбүз. Бирибиз ачка, ызаланган, бардык адамзатты жек көргөн, 17-деги эл душманынын баласы жылуу нанды кучактап ыйлап келе жатат. Жанында акылдуу, күчтүү, токтолгон жигит кичүү энесинин ийинен кучактап, турмуш кыянатын жеңдиңби? Азаматсың, эми сен жашайсың. Сенин атаң сенин дитиңде тирилип, сенден жаралган неберелеринде жашайт. Адамдар акыркы чындыкты билет, атаңдын арбагына сыйынып таазим кылат. Сен адилет үчүн күрөш, чындык үчүн жашагын деген сейт. Жашоомдун кудурети ошол максат.